Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 10Б классынын класс жетекчиси Суйралиева Жаңыл Болотбековна. Энелер мектеби. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы элдик педагогиканы үй-бүлө тарбиясында пайдалануу. Сабактын максаты элдик педагогиканын негизинде ата-энелер үй-бүлөдөгү өз ара мамилелерди жөнгө салууга көмөк көрсөтүшөт. Элдик педагогика элдик оозеки чыгармачылыкта, үрп-адат, каада-салттарда сакталган педагогика идеяларынын жана тарбиялык тажрыйбаларынын тутуму болуп саналат. Элдин негизги педагогикалык түшүнүктөрү: багуу, кароо, асыроо, тарбиялоо, бутуна тургузуу, эрезеге жеткирүү, адам катарына кошуу. Элдик педагогиканын кенч казыналары, булактары: уламыш, дастандар, жомоктор, макал-лакаптар, табышмактар, элдик ырлар, кол өнөрчүлүгү, санжыралар жана башкалар. Элдик тарбиянын мазмуну жана максат милдеттери: пейил мүнөздүү, адеп-ахлакты, акыл жана дене-бой маданиятын калыптандыруу, ден соолукту сактоо, чыңдоо, көркөм эстетикалык табитти өстүрүү. Тарбиялоонун факторлору жана усулдары: жандуу жаратылыш, эне тил, эмгек, каада-салт, үрп-адаттар, элдик өнөр, дин, турмуш тиричилик жана башкаларды өз ичине камтыйт. Тарбия деген сөз жалпылап айтканда кыргыз элиндеги тарбиялоо түшүнүгү баланы багуу, кароо, анын акыл-эсин өстүрүү, ден соолугун чыңдоо, аны өрнөктүү жүрүм-турум адаттарына үйрөтүү дегенди билдирет. Тарбиялоо деген түшүнүктүн ажырагыс компоненттеринин бири тартип. Тартип фарс сөзү, кыргыз тилинде ирет, ырааттуулук деген маанини билдирет. Тарбия башаты үй-бүлөдөн башталат. Үй-бүлө коомдун негизи болгондуктан бала тарбиялоодо эң чоң ролду ойнойт. Адистердин айтымында, балдарга таалим-тарбия берүүдө үй-бүлөнүн ролу жылдан жылга пассивдүү болуп жатканын белгилешүүдө. Айрыкча кийинки кездерде экономикалык шартка байланыштуу ата-эне баласынан алда канча алыс калганынан кабар берет. Үй-бүлөдө калыптанган адаттар адамда өмүр бою сакталары белгилүү. Балага кичинесинен адеп-ахлак эрежелерин бир гана ата-энеден таасирдүү эч ким үйрөтө албасын белгилешет. Ошондон улам бала үчүн эң оболу ата-эне үлгү. Кыргыз эли тарбиялоонун максаты жана мазмуну жөнүндөгү кылымдардан берки түзүлгөн түптүү көз караштарын адам кылуу деген жөнөкөй жана улуу түшүнүк менен туюнтушат. Адам бол деген бийик талапты ар бир ата-эне бала сөзгө түшүнө баштагандан эле кулагына куюп, жан дүйнөсүнө сиңире баштайт. Тарбия берүү улуу иш, аны менен адам тагдыры чечилет, деп Белинский айткандай. Келиңиздер, кымбаттуу ата-энелер, андыктан балдарга туура тарбия берели.